Куудул борончуну көз жумду деп жалган маалымат тараткан жигит издөөгө алынды. Марлен Жолдубаев деген жаран Куудул борончу Кудайбергеновду каза тапты деп соц желеге жалган маалымат таратып жиберген. Бул жарандын жосунсуз жоругу коомчулуктун кыжырын келтирүүдө. Марлен Жолдубаевдин орунсуз одоно тамашасына борончу Кудайбергенов өзү телеканалынан жооп берди. Өспүрүм кызга нике кыйган 78 жаштагы имам соттолду. Жалал-Абад облусуна караштуу Ташкөмүр шаарында 78 жаштагы имам менен 26 жаштагы жаран нике курагы жөнүндө мыйзамды бузгандыгы үчүн соттолду. Бул тууралуу соттун токтомунда айтылат. Тергөө аныктагандай, 2019 жылдын 13 июнунда 26 жаштагы жаран өспүрүм кыз менен никеге туруу үчүн жергиликтүү имамга барышкан. Кыздын апасы Бишкек шаарында болгон. Имамдын айтымында ал кыздын никеге турууга жашы жете электигин билген эмес. Жигит паспортту көрсөтпөй эле 18 жашта экендигин айткан. Кыздын апасынын айтымында кызы апасына айтпай эле өз алдынча турмушка чыгып кеткен. Кийинчерээк апасы Бишкек шаарынан барып, кызынын тоюна катышып кеткен. Кыздын айтымында ал өз каалоосу менен турмушка чыккан. Имамга анын жашы жете элек экендигин айтышкан эмес. Азыркы учурда жаш үй бүлөнүн бир баласы бар. Өспүрүм кыз менен никеге турган соттолуучу күнөөсүн мойнуна алып, никеге турганда кыздын жашы жете элек экендигин билгенин айткан. Сот нике кыйган 78 жаштагы имамды дагы, никеге турган 26 жаштагы жаранды дагы күнөөлүү деп таап 3 жылга эркинен ажыратты. Аларга 1 жылдык пробациялык көзөмөл колдонулуп, жазадан бошотулушту. Сыймык Жапыкеев соттон утулуп калды. Бул тууралуу жактоочу Бактыбек Жумашев өзүнүн жеке Facebook баракчасынан билдирди. Анда ал учурда сот Жумалиевдин арызын жарым-жартылай канааттандырды. Компенсация катары 10 000 сом талап кылынды. Ошондой эле сот Жапыкеевке Жумалиевке карата айтылган айыптарды четке кагууну тапшырды, деп жазылат жактоочу Бактыбек Жумашев жазган билдирүүдө.